мыйзам бузууларга каршы ыкчам чара көрүү үчүн координациялык топ түзүлгөн. Ушул координациялык топко дагы маалыматтар келип түшүп атат. Жалпысынан 20 ушундай маалымат келип түштү. Анын ичинде биздин жанагы тез линия ачканбыз 1255, ошондой эле WhatsApp канал ачканбыз. Ошол 2 канал аркылуу 5 маалымат келип түштү. Ар кандай бузуулар боюнча укук коргоо органдары аркылуу биз 5 ушундай маалыматты алдык. Ошондой эле 10 жараныбыз жанагы форма 2 менен алардын мындай макулдугусуз арыздар берилип жана башка участкаларга которулгонуна байланыштуу дагы маалымат келип түштү. Бул маалыматтардын баары текшерилип атат. Ушул айтылган сандан 7 маалымат текшерилип бүттү. 6 учурда маалымат туура эмес экен. Ошондой эле техникалык жанагы мүчүлүктөр боюнча келип аткан маалымат, аларды текшергенде ошол учурга уже бардык чечилиптир, бул маселелер уруналар